30-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Кыргыз-Тажик чегарасынын жалпы 94% макулдашылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын 94% макулдашылып, 6% калганын клубко 30-июлда Минкабдын маалымат кызматы билдирди. Чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациянын укуктук маселелер жана топографиялык жумушчу тобунун кезектеги жолугушуусу август айында Баткенде өтөт. Өткөн жылдын декабрь айында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасынын 90% макулдашылганын белгилесе, президент Садыр Жапаров чегара маселеси 2024 жылдын жазында чечилерин айткан. Өкмөт башчынын орун басары аймактарды кыдырып эл менен жолугат. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков аларды айрым маселелерди жеринде чече турган тиешелүү жетекчилер, кызматкерлер коштоп жүрөт деп билдирди. Эдил Байсалов Баткенге, Бакыт Төрөбаев Ош, Жалал-Абад, Адылбек Касымалиев Чүй, Ысык көл, Талас жана Нарын облустарына барат. Ош Ак Буранын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Ош шаардык мэриясы Ак Бура дарыясынын жээгинде өз алдынча салынган курулуштарды бузууга киришти. Буга чейин прокуратура дарыянын суудан коргоо аймагына өзүн билемдик менен 10 көпүрө жана башка соода жайлары курулганын аныктаган. Бул боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүүдө. 14-июлда нөшөрлүү жамгырдан кийин Ак Бура дарыясы нугунан чыгып, Оштун Борбордук базарын каптаган. Анын кесепетинен 5 адам каза болгон. Бийлик алардын үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон төлөп берүүнү убадалаган. Андан тышкары 800гө жакын турак үй, унаа жолдору, электр чубалгылары жарактан чыккан, коммуналдык авариялар катталган. Олимпиада. Бүгүн Денис Петрашев 200 метрлик брас түрүндөгү жарышка катышат. Бүгүн Париж Олимпиадасында кыргызстандык суучул Денис Петрашев экинчи жолу жарышка түшөт. Ал 200 метрлик брас түрүндөгү жарышта күч сынашат. Бул аралык боюнча жалпы 25 спортчу катталып, 4 топко бөлүнгөн. Петрашев 3-чү топто ат салышат. Жарым финалга чыгуу үчүн ал мыкты делген 16 спортчунун катарына кирүүсү керек. Жарыш Бишкек убактысы боюнча саат 16:51 башталат. Буга чейин Петрашев Олимпиаданын 100 метрлик брас түрүндөгү жарышында 23-чү орунду ээлеген. Мекен ноутбуктары 35 000 сомдон сатылат. Жакында эле Кыргыз электроника мамишканасы Мекен бренди менен ноутбуктарды чогулта баштаган. Кыргыз электрониканын төрагасы Илья Чорный экономист KG басылмасына ноутбуктар 35 000 сомдон сатыларын билдирди. Ноутбуктар 12 муундагы Intel Core i5 процессору, 8 гигабайт оперативдик эс тутум, 256 гигабайт диск, 14 дюймдук экран жана көлөмү 5000 мАч батарея менен жабдылат. Анын айтымында билим берүү министрлиги үчүн аталган баа буйрутманын саны жана комплектациянын спецификасына байланыштуу төмөнүрөөк болот. Ал ири буйрутмалар болсо баасы болжолдуу 5000 сомго арзандатылышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Буга чейин 2024 жылдын аягына чейин мугалимдердин 50% өлкө ичинде куралган ноутбуктар менен камсыздалары маалымдалган. Ошондой эле келечекте Кыргыз электроника Мекен ноутбуктары экспортко чыгарууну пландап жатат. Бирок азырынча ички базарга багыт алууда. Өлкөдө ата мекендик өндүрүштөгү ноутбуктар чогултулуп сатыкка чыгарылары белгилүү болгондо коомчулукта анын Мекен деген аталышына нааразычылыктар чыгып, Мекен деген сатылбаш керек деген өңдүү пикирлер айтылган. Ал эми компаниянын өзүндө жарандардын патриоттук сезимин ойготуу максат болгонун түшүндүрүшкөн. Биз аталышы укуктуу, адамдарда аны укканда кандайдыр бир патриоттук сезим жаралышын каалаганбыз деп түшүндүрдү Кыргыз электрониканын башчысы.